Урматтуу ата-энелер жана бүтүрүүчүлөр, 25 май күнү республиканын бардык мектептеринде окуу жылынын аякташына карата салтанаттуу түрдө акыркы коңгуроо өтөт. Балдардын коопсуздугун сактоо боюнча Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги тарабынан чыккан буйруктун негизинде жалпысынан 4000ден ашык күч каражаттар тартылат. Республиканын аймагында жайгашкан ар бир окуу жайга милиция кызматкерлери бекитилип, кайгылуу посттор ошол эле учурда иш-чара өтчү жерге мүмкүн болушунча жакын болушат. Муну акыркы жылдардагы практика көрсөтүп турат. Мектептердеги акыркы коңгуроо иш-чарасынан кийин ата-энелердин уруксаты менен көптөгөн бүтүрүүчүлөр иш-чараны өз алдынча улантууда. Айрым учурларда жашы жете элек өспүрүмдөр унааларды башкаруусу кайгылуу кесепеттерге алып келет. Мурдагы жылдарда мындай окуялар орун алган. Андан сырткары ата-энелердин көзөмөлүнүн жоктугунан көптөгөн балдар тыюу салынган жана белгиленбеген жерлерге сууга түшүшөт. Өткөн жылы жабдылбаган суу объектилеринде аймактарга өспүрүмдөрдүн сууга чөгүп кеткен учурлары катталган. Муну эске алып, ата-энелерден жана бүтүрүүчүлөрдөн мыйзам бузуулар же аларга бөбөлгө түзгөн окуялар аныкталган учурда 102 номерине кайрылсаңыздар ыкчам түрдө жардам көрсөтүлөт. Учурдан пайдаланып, Ички иштер министрлиги энаталарды жана бүтүрүүчүлөрдү мектепти аякташы менен куттуктап, ийгилик каалайт.